Амансыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде күн өзөк. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Бүгүн бизде конокто Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтонбекова жана балдардын укугун коргоочулардын лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Биз бүгүн балдардын кечээки президенттин кайрылуусунун тегерегинде жетим балдардын баягы турмуш тагдыры жөнүндө кеп салалы деп турабыз. Президент дагы жетим балдардын үйүнүн тегерегинде токтолуп кетти. Ошондо биз негизинен жетим балдардын үйүн жоюу боюнча маселе көтөрүлдү го деп ойлойм да, менимче. Ушул маселени көтөрүүнүн кандай негизи бар эле? Назгүл эже, сизден баштайлычы. Негизи ушул урматтуу Кыргыз Республиканын президенти Сооронбай Шарипович улам ушул маселени көтөргөнүнө биз абдан ыраазыбыз. Себеби чыныгы бүгүнкү күнү Кыргызстанда жетим балдар үйлөрү көбөйүп баратат. Мурунку жылдарга караганда 40%га чейин көбөйүп кетти. 12 миңден ашык Кыргызстан боюнча. Анан өкмөттүн бюджет тарабынан деген жыл сайын ушул 12 миңге ашык баланы караш үчүн деген багыш үчүн 1,5 миллиард сом жыл сайын бөлүнөт да. Эми бир балага ортодон 12 миң сомдон 20 миң сомго чейин бөлүнөт жылына. Анан биз айтып атабыз ушул 1,5 миллиард сомго деген ар бир балага ушу айыл жеринде болобу, район деңгээлинде болобу деген, айыл деңгээлинде болобу, жакшынакай ушу социалдык кызматтарды түзсө болот эле. Ушу жакынчылыкта жашаган энеге балким ал кандайдыр бир каражат жок болгон үчүн баласын жетим балдар үйлөрүнө өткөзүп койсо, анда ошол энеге кандайдыр башка жол менен жардам берип, социалдык кызматтарды түзүп, анан баланы үй бүлөнүн чөйрөсүнө сактоо боюнча кандай шарттар түзүп берсе болот эле депчи. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү чыныгы бул маселе көйгөйлүү. Ушу 1,5 миллион мындай түзмө-түз балага жетпей жатат. Ошо жакынчылыкта жашаган үй бүлөгө түзмө-түз жетпей жатат. Анан мындай эффективдүү деп айтсак болбойт. Президент жетим балдардын үйүн жоюу боюнча маселе көтөрдү да, туурабы, Ализайым? Ошол канчалык деңгээлде мындай бир ишке ашат деп ойлойсуз? Жойсо болобу? Балдарды биз кайсыл жакка кантип жайгаштырабыз? Жетим балдар үйүн жоюу боюнча президенттин сунушу болгон өкмөткө. Ошо сунуштун негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө премьер-министрдин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ ушул 19-жылдын 28 январында. Жетим балдар үйүн жоюу боюнча буга чейин дагы иштер аткарылган да. Бирок ошол планда коюлган иштер толук кандуу аткарылбай калган. Анын жыйынтыгы менен кайта эле жетим балдар үйүн көбөйүп кеткенин, балдардын саны көбөйгөнүн билип атабыз да. Балдар бүгүнкү күнү 12 миңден ашуун 143 жетим балдар үйү бар да. Анан биздин Кыргызстанда байлыгыбыз деп эсептесек болот, 6 миллиондон 2 миллион 300 миң бул балдар да. Мисалы, өнүккөн мамлекетте дагы булардын балдары жок да, азырчы балдары аз. Биз муну бир чоң сыймык катары көрөбүз да, балдарыбыз көп, бул келечегибиз бар деген. Анан ал жетим балдар үйүндө 12 миң бала бар деген, бул биз үчүн уят нерсе деп айтса болот да, мамлекет үчүнчү. Бул аябай жакшы көтөрүлгөн көйгөй. Ооба, жойсо болот. Жойгондо мындай маселе жаралат азырчы. Жетим балдар үйлөрү жабылса, азыр турмуштук оор кырдаалда калган же ата энесинин камкорсуздугу жок калган балдар кайда барат деген суроо туулат да. Ошондо биз ошол кандай себептер менен жетим балдар үйүнө келип атышат, анан ошол балдарды башка альтернативдик түрдө кайда жайгаштырса болот дегендин үстүндө иштеп атабыз да. Ал үчүн бизде бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Ошондой эле токтомдорду кабыл алыш керек өкмөттүн. Анан биздин ошо түзүлгөн жумушчу топто, премьер-министрдин алдындагы ал жумушчу топто ошол мыйзамдардын баары көрсөтүлгөн. Кайда кантип жайгаштырыш керек? Мисалы мындай да, азыр айтылып атпайбы, жетим балдар үйүндө бир балага 12 миңден 20 миңге чейин акча кетип калып атат депчи. Ошону изилдеп көргөндө ал балага жетпейт экен да, ал акчачы. Балага барыш үчүн ал канча деген коммунальный төлөмдөрдү төлөнөт, ошол жерде айлыктар төлөнөт дагы, балага бир болбогон тыйын жетет да. Анан аларды бүтүргөндөн кийин
балдарга даже мамлекет ошончо каржылаганы көрүнбөйт да, балада жок алчы. Бала кийин турмуш кура албайт, турмушка жөндөмү жок, баары даяр окаттачы. Анан үй бүлөлүк баалуулук мындай сезим дагы болгон эмес да баладачы. Ошондой болуп калат да, ошон үчүн азыр бизде фостерлик үй бүлөлөр боюнча иш алып барып атабыз. Ал жерде ал 132 бүгүнкү күн үй бүлөнү окуттук. Эгерде ошол райондо мисалы Ысык көлдү айтсак, 40ка жакын үй бүлө заявка берген да, окутабыз деп. Биринчиден алардын кызыкканы айлык алабыз дешкен да. Себеби биз ар бир балага 6000 сомдон, ошондой эле тиги айлык катары дагы 6000 төлөнөт да. Баланы дагы каржылаганга. Ошондо бул бир четинен балдар үйүнө караганда каржы дагы азаят. Ошону менен бирге эле 6га чейинки гана баланы ошентип бир үй бүлө бакса болот. Өзүнүн балдарын кошкондо, анан балдарга мындай толук кандуу көңүл бурулат дагы. Бала дагы мисалы турмуштук оор кырдаалда калды, ата-энеси авариядан каза болуп калды, же болбосо башка шарттарда калып калса, аны алыскы башка районго бир интернатка жибербей, баягы стресс кылбай баланы, ошол эле айылда ошондой үй бүлө болсо, баланын туугандары табылганча, документтери бүткөнчө, ошондой фостердик үй бүлөдө жашаса болот. Бизде жылына министрликте ал үй бүлөлөргө 2.400.000 сом каралган, бюджетте бар. Ушунун канчалык деңгээлде реалдуулугу барбы? Эми бизге фостер деп көп жылдан бери айтып келатабыз, бирок бүгүнкү күнү тилекке каршы ошо каалагандай жетишкендей фостердик үй бүлөлөр түзүлгөн жок да. Мындай жетишпейт деп айтсак болот. Эми акыркы жылы ушул жылы мындай көбүрөөк мурунку жылдарга салыштырганда көбүрөөк окутулду, бирок жетиштүү деп айтсак болбойт. Себеби анын ичинде дагы мындай сапаттуу үй бүлөлөр да болуш керек да. Себеби деген ушул бүт эле окуудан жок, мындай бүт баардыгы мындай окуп кеткен үй бүлөлөр ар бирөө деген ошол балага фостердик мындай үй бүлөнүн чегинде көрсөтүлгөн мындай өзүнүн мамилесин түзүп берет деп айтсак болот. Себеби деген ар бир бала ушу жетим балдар үйлөрүнөн чыккан балдар ал абдан мындай ар кандай муктаждыгы болот да, өзгөчө муктаждыгы болот. Ошого жооп бере тургандай профессионалдуу түрүндө мындай профессионалдык мындай сапаттар жетишет деп айтсак болбойт. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү өкмөттүн деңгээлинде азыр фостердик үй бүлөнү багуу боюнча, кароо боюнча деген, каржылоо боюнча деген жетиштүү бюджет бөлүнөт деп айтсак болбойт. Себеби деген чынын айтканда бул аз. Конечно, биз деген өзгөчө айтып кетсек болот, бул 2 миллион болсо деле 3 миллион жакында жыл сайын бөлүнөт. Бул деле каражат, ушуну деле мындай иштетип кетсек кана депчи. Бирок айлыгы чын айтканда азыраак жетишпейт да. Себеби деген 6000 сом мисалы үчүн ата-энеге берилет, анан ар бир балага дагы өзгөчө бөлүнөт. Эми мурунку караганда азыр быйыл дагы мыйзамдын чегинде өзгөртүүлөр киргизилет, анан бюджетти да каржылоосу дагы көбөйтүп атат. Бирок абдан эле алдыга алып кете турган мындай айтат го, мындай прорыв деп, ошондой реформага тургандай каржылоо деп болот деп айтсак болбойт. Дагы көбөйтүш керек да. Мурункуга караганда мындай өзгөрүүлөр бар, бирок мындай абдан жетиштүү деп айтсак болбойт да. Менин түшүнүгүм боюнча, мына сиздер айтып аткан бул маселеде баары бир бюджеттин акча кетет экен, туурабы? Жеке адамдар асырап алуу жолу менен деле ушул маселени кандайдыр деңгээлде жойсо болобу? Балдарды мисалга канчалык адамдар бар үй бүлөдө, баласы 1-2 баласы бар, же болбосо баласы жок деле үй бүлөлөр бар, анан асырап алам, багып алам дегендер бар да. Асырап алуу боюнча сөздүн чынын айтыш керек. Көбүнчө бизде Кыргызстанда кичинекей балдарды сурайт да. Себеби кыргыз ушу биздин үй бүлөлөр бала тааныбаса, билбесе деп ошондой кылып чоңойтушат да. Андай балдар саны аз андайчы. Андай болбойт. Көбүнчө эле бизде интернатта балдарыбыздын уже жашы чоң, 7-8деги 15ке чейинки балдарыбыз бар. Андай балдарды алганга кызыктар эмес да. Анан кээде ушу кичинекейинде таштап кетишет, 3-4 жашында туугандары бакпайбыз деп. Анан жетим балдар үйүндө чоңоюп калгандан кийин, мындай кол арага жарап калгандан кийин кээде ата-энелер пайда болуп калат да, туугандары. Пайда болуп, үйгө мал бакканга, же болбосо да башка нерсеге ушинтип баланы ошого сурагандар болот, чынын айтсакчы. Себеби алып кетип, анан кайта бул бала мага жакпай калды деп кайра алып келип, ошондой дагы эмелер көп да. Бул бала үчүн аябай стресс да. И так уже бир жолу стресс болуп, өзү балдар үйүндө ата-эне күтүп атса балачы, анан алып кеткен үй бүлө кайта мага жаккан жок дейт да. Мен кетилем, бизде
негизи ушул Кыргызстанда канча мына биз ар кандай окуяларды угуп атабыз да, балдарды асырап алуу жолу менен үй бүлөгө мүчө кылып алалык деп атканда мындай адам сатуу жолу менен болду деп сатып алып атат баланы, бирөөгө сатып ийди, анан сатып алды деген, же болбосо балдарды таштанды кылып мындай таштап коюшат, подкидыш кылып, анан ошол подкидыш жолу аркылуу үй бүлө кылып атышат. Анан мен айтып кетти элем, эмне себептен ушундай болуп атат? Себеби бүгүнкү күнү бизде ушул асырап алуу жолу ачык, айкын, ушу эл аралык стандарттарга жооп берет деп айтсак болбойт. Себеби биздин жарандарыбыз кадимкидей кыйналышат да, баланы асырап алуу кылайлык десек, биз айтат Кыргызстанда ушул кандайдыр бир банк данных бар депчи. Анан банк данных деген бүгүнкү күнү бир гана социалдык өнүктүү министрлигинде эле бар да, ошондой эле болуш керек, өкмөттүн ичинде болуш, өкмөттүк органдын ичинде болуш керек. Бул чыныгы деген оюнчук эмес да, бул балдардын кандайдыр бир персоналдык маалыматтары бар да. Бирок ошол учурда биз башка мамлекеттер менен салыштырсак, анда алар деген ушул комиссияны түзгөндө ал жерде коомчулук тараптан дагы комиссияларга киргизишет да. Анан башка министрликтер тарабынан дагы киргизишет, омбудсменди да киргизишет. Ушул бизде ошондо деген кандай чечим алып атканда кадимкидей ачык айкын болуп ушул асырап алуу жолу жеңилденет да. Анан бизде ар бир каалаган жараныбыз деген документин берип, анан мындай шанс болуш керек да, сөз түрүндө эгерде мен кааласам баланы асырап алам деп, анан мыйзамдын чегинде кандайдыр бир талаптарга жооп берсем, ушул үй бүлөгө мындай бала алуу болбосун деген бир шанстар болуш керек да. А бизде бүгүнкү күнү тилекке каршы ушул бүгүнкү болгон мыйзамдын чегинде ушул шанстар көп мындай эффективдүү болбойт да. Себеби деген мындай мен айтып кеткендей асырап алуу жолу деген мындай татаал деп, жашы түрүн деп, мындай такыр эле жашы түрүн деп айтсак болбойт. Эми мында аны кичине ачык, айкыныраак кылыш керек депчи. Эми ушул асырап алуу деле чет өлкөлөргө асырап алууга берип атпайбы мисалы? Ошол деле ушундай эле деңгээлде болуп атабы же алардыкы башкачараакпы? Биринчиден балдар өзү улуттук асырап алууга эң приоритеттүү деп эсептелинет да биздечи Кыргызстанда. Андан кийин балдар 7 жаштан өйдө болгондон кийин, ана башкалар сурабагандан кийин, өзүнүн 1 жылдан кийинки мөөнөттөн кийин бизге ушу чет элдик асырап алууга биздин министрлик аркылуу аккредитациядан өткөн ушу эл аралык уюмдар бар да. Ошолор аркылуу кайрылышат. Акча төлөшөт? Жок, эч кандай акча төлөп алышпайт. Алар ошол уюмдар аркылуу бизге кайрылышат. Баланын жашы гана жазылат, ал жерде ден соолугу, себеби көбүнчө алар ооруган балдарды алып кетишет да. Анан моундай ооруп атса деле алам деп жазат. А бизде Кыргызстанда аман-эсен болуп жашайбы? Сөзсүз түрдө. Текшергенбиз аман-эсен. Биз Ал балдардан быйыл 20 бала асыроо болду. 2018 асырап алгандардан 20 бала болду. Алар эми чынын айтсак абдан жакшы турмушта жашашат да. Ализа, мисалы мына мен айтып кетем, асырап алуу жолу боюнча мен деген ошо Америкага барып, атайын ушу Европадан барып изилдеп келгем, кантип ал жерде улуттук асырап алуу жолдору кандай экен деп. Анан абдан мен кызыккан бир ушу үлгүдөгө мындай болду да. Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн асырап алуу иштерин деген өкмөттүн өкүлдөрү кылышат да. Мында социалдык өнүктүү министрлиги. Ал жерде андай болбойт экен. Ал жерде алар кадимкидей социалдык өнүктүү министрликтин өкүлдөрү алар мониторинг, анан текшерүү иштерин өткөзөт экен. Бирок мындай ата-энелерди издеп, балдарды издеп, аларга кандайдыр бир шарттарды түзүп берүү жолдорун деген алар кадимкидей бизде мисалы үчүн эл аралык уюмдар бизде аккредитация өткөндө бизде агентстволор бар да Кыргызстанда. Ушу эл аралык асырап алуу балдарын жолдорун бизге түзүп бергенге так эле ошондой алар деген жергиликтүү ошо коомчулук уюмдарга конкурс кылат, конкурс жарыялат экен. Анан ким утуп алса, аларды кадимкидей госсозаказды кылып эле мына мисалы үчүн 10 уюмду тандалышат экен. Анан ушул 10 уюмду деген алар бекер ошо Кыргызстан жарандарына улуттук асырап алуу шарттарын түзүп берүү боюнча алар милдет алышат экен. Анан аны бекер кылышат экен. Эгерде кандайдыр бир бала сатуу, кандай коррупциялык бир ишке малынып калса, анда ошол эле заматта өкмөттүн деңгээлинде жанакы биздин социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү бар эмес, алар барып деген ошо лицензиясын алып алышат экен, аккредитациясын алып алышат экен. Анан ошентип алар мындай текшерүү иштерин өткөзөт экен да, бирок өзүлөр
ошо иштерди өткөзбөйт экен. Мен ойлойм, бизге деле ошондой бир кандайдыр балким мен ойлочумун, кантип ушул коррупцияны чөйсөк болот депчи. Ушундай нерсени ишке киргизиш керек деп ойлойсуз. Балким ушундай кылсак туура болот беле деп мен дагы ошондой ойлойм. Дагы бир көйгөй бар да. Мисалга Ализа, мисалы жана сиз айтпадыңызбы, балдарды чабан кылып алыш үчүн, үйүнө иштетиш үчүн алышат депчи. Мына ушундай жагдайлар көп да. Анан ошолор баягы кулдай эле иштеп жүрүшөт да. Көп жерлерде бар биздин айылдарда, бирок ошону билген киши жок. Сиздер мисалы министрлик ушуларды бир такта бизилдеп атайын бир карап көрдүңүздөрбү? Биз издегенбиз. Анан биз да ойлочубуз, ушу ар бир бала асрап алуу жолу менен кеткендер сөзсүз кулдукка түшүп калдык депчи, малай катары иштеп жүрөт десек, жок, биз мындай бир нече областтарды мониторинг кылып чыкканбыз. Анын ичинен деген көп учурда жок, кадимки жакшынакай балдарды асрап алуу жолу менен билип алгандан кийин кадимкидей өзүнүн баласындай эле карайт экен. Бирок анын ичинде ушу балдарды мындай экинчиси мындай приоритетти кылбай, дискриминация кылып, басмырлап, анан деген үй эмгегине мындай башка мындай малай катары кылып мындай кызмат кылган адамды алгандар дагы жок эмес да. Бирок көп учурда мындай жакшы эле министрлик ушу балдардын укугун коргоо мамлекеттик органыбыз да. Анан ошондо балдардын эмгекке кандай тартылып аткан тарбиясы мененби же болбосо тарбияга тартуу менен эмгектенип атабы же болбосо анын ден соолугуна же өзүнүн жеке жашоосуна зыян келтирүү менен эмгектенип атабы деген бизде дагы бир нормативный правовой актыларыбыз бар. Сөзсүз түрдө бизде ошол жерлерде рейдтер жүрөт. Мындай комплекстер да жүрөт, жосу өзүнчө да жүрөт башка мамлекеттик органдар менен. Анан балдардын ошо эмгек кылып жүргөн балдардын баары ошо базарда, айыл чарбада, жосу үйлөрдө сабакка барып атканы, барбаганы, канча бала бар, анын баары учетторунан эле билинип калат балдардычы. Анан көрбөй калган дагы моменттер болот. Анан бирок биз быйыл декабрь айында ушул балдарга карата зордук зомбулук аябай күчөп кеткенине байланыштуу ушу премьер-министрдин буйругунун негизинде бизде штабтар иштеди, 501 штаб Кыргызстан боюнча үймө үй кыдырып, ар бир баланы жазып келишти. Ошол жерден 86 000 мигранттын балдары табылды. 86 000. Эгерде алар ата-энеси жанында жок болгондон кийин кандай жакшы шартта турса деле, алар биздин боюнча турмуштук оор кырдаалда турган балдар болуп эсептелет да. Анан аларга тиешелүү ушу опекунстволорду оформить этип, бирөөнү ошого бекитип, ошонун баардыгын мектептен көзөмөлгө коюп, ошондой эле биздин соц кызматкерлер көзөмөлгө коюп, ошондой иштер азыр жүрүп атат да. Эсиңиздерде барбы? Былтырлары, мурдакы жылдары дал ушундай мигранттардын балдары бир топ уртопке калып жаш кичинекей балдары бир кордук көргөндөрдүн маалымат каражаттардан көрүп калбадыкпы? Эми азыркы биздин ушу мигранттардын, маселен Москвада же башка шаарлардагы мигранттардагы жанагы балдарын таштап кетип атышкан маселелер бар да. Ушулар кандай камкордукка алынат? Мен ушу мигрант балдар жанагы зор зомбулукка учураган балдар жөнүндө айтып кетет элем. Биз деген Кыргызстан боюнча биз атайын зор зомбулукка учураган балдарга биз психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтөбүз да. Биз Кыргызстан боюнча биз 6 борбор түзгөнбүз ушу балдарды зордук зомбоодон коргоо жана үй бүлөгө жардам берүү борборлор түзүп чыкканбыз. Анан ошонун ичинде биздин адвокаттар айтып атат. Мына бүт баардыгы айтышат дейт да, именно ушу мигранттын балдары гана зор зомбулукка учурайт дейт. Бул туура эмес дейт да. Биз деген өзүнчө муну дагы мындай тест таасир кылып, мындай стигматизация кылып таштап атабыз дейт да. Ошол карасаң үй бүлөнү дейт ба, кайсы үй бүлө таштап кетти? Бул көп учурда ушу ата-энеси арак ичкендер болот. Анан башынан эле алар мындай ар кандай бир социалдык дезориентирован деп коет да, өзүнүн милдетин аткара албаган үй бүлө, мындай абдан муктаждуу болгон, кыйынчылыкта жашаган үй бүлөлөр болот. Мындан себеби деген кайрадан мигранттар көп учурда мындай алды күчтүү болушуп, анан өзүнүн турмушун куруп кеткендер деп айтсак болот ба. Бирок бизде зор зомбулукка учураган кадимкиде барып үй бүлөнү анализ кылганда, мисалы үчүн ал аял мисалы үчүн балким ички мигранттар болуп, же болбосо тышкы мигрант ал деле эне Россияга кетип калабы, мисалы үчүн баласын бирөө калтырат да. Бирок ошо эненин социалдык портретин түзөбүз да. Кандай эне
ушул баланы таштап кеттикен депчи. Ал эненин турмушун карасак, ал деле мындай толук кандуу өзүнүн укугун билбеген эне экен, өзүнүн турмушун мындай туура түзө албаган эне экен. Турмушта анан өзгөчө эгерде көп учурда эгерде ошол эненин же ата энесинин билими төмөн болсо дейт. Бизге мындайда билим мындай төмөндөгөн үчүн бизде ошондой дагы бир таасирлер болуп атат дейт. Мен билим боюнча анан бир айтам, азыр жанагы мигранттардын мисалга Москва шаарында же башка шаардагы ташталып калган балдардын тагдырлары жөнүндө кичине кеп калчы. Ооба, биз жылына квартал сайын статистиканы айтып кетиш керек. Бир 10дон ашуун баланы алып келебиз Кыргызстангачы. Россия мамлекетине бизге каттар келет. Ошо көчөгө таштап кеткен же болбосо роддомдорго таштап кеткен, ошо төрөт үйлөрүнө калтырып кеткен балдар. Азыр эми статистика боюнча ошо 97-95 жылкы кыздар төрөп калтырып атышат да көбүнчө. Азыр апрель айында дагы бир жолу барып алып келебиз. Жаңы жылдын астында эле алып келгенбиз балдарды. Буга дагы өзүнүн документтердин баары бекитилген, жол жобу баардыгы даяр, акча каражат дагы министрликке бөлүнгөн да. Анан биринчи жол жобосу ошо келгенде эле балдар биринчи бизге Бишкектеги же болбосо Ош шаарындагы дом малюткага жайгашышат. Анан ошол жерден эң биринчисинен туугандар изделет да. Туугандарына, жакындарына биз сүйлөшөбүз. Баланы аласыздарбы депчи. Анан жакынкы туугандары да отказ бергенден кийин ал бала сөзсүз түрдө асырап алууга база даныкка кирет да. Ушул бир жылда ошол мигранттардан канча бала ушундай немеде калат? Жок, ондон көп аябай. Ар кандай тенденция боюнчачы, 30га жакын жетип калат да. Эми мына бул деген балдарды таштап коюу же болбосо ушу баланы жаратууга чейинки мезгилдеги адамдын аң сезими баягы туңгуйукка капталып атпайбы? Биз ошону адамдарды билимдүү кылыш үчүн, адамгерчиликтүү кылыш үчүн, бир жакшы балдарга мамиле кылыш үчүн кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Абдан жакшы же реклама жасайбызбы, же эмне кылабыз? Ушул боюнча айтып кетти элем. Ошо бизде көп айтылат да, ушу жаштардын аң сезимин оңдош керек деп. Анан аң сезим деген өзүнөн өзү пайда болбойт да, туурабы? Ал сөз түрүндө мектепте окуп атканда ошо өспүрүм кезинде эле балдарга өзүнүн репродукциялык укуктары бар экени сөзсүз түрүндө үйрөтүш керек экен. Себеби деген бизде бүгүнкү күнү өспүрүм кыздардын ичинде 12 жаштан баштап бизге өспүрүмдүк кош бойлук көйгөйлүү деген абдан көбөйдү деп бизде ушундай илим жанакы социалдык жок Министерство здравоохранения, ден соолук министрлиги деген салмак сактоо министрлигинин ошондой маселени көтөрүп атат. Эмне себептен Кыргызстанда күнгөн күнгө бизде ушундай өспүрүмдөр кыздардын ичинде деген ушу эрте кош бойлук болуп атат, анын ичинде балдар эрте өлүм болуп калып атат, анан жаш кыздарды эле, өспүрүм кыздарды эле алар төрөттөн деле кайтыш болуп калып атат депчи. Себеби анан бир гана ушу жакынчта жашаган үй бүлөдө кыздар эмес дейт. Ортодо мындай орточо мындай среднестатистический үй бүлөнүн ичинде чыгып атат. Себеби бизде алар ушу өзүнүн ден соолугун кантип коргош керек, канчалык бул 18 жашка чейин чыга электе канчалык бул зыяндуу экен, өзүн кантип ушинтип коргош керек деген. Анан балдар тарабынан деген бул жоопкерчилик экен, бул туура эмес иш экен деп эч ким мындай туура жолунда уяткарып эле коюшат дейт да, бирок эч ким мындай толук кандуу үйрөтпөйт деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушул маселе абдан көйгөйлүү болуп атат. Мен ушуну аябай көйгөйлүү деп айтылар элем да, анткени баланы төрөп таштап койгондон кийин анан кийин биз өкмөт камкордук калгандан мурда ошол төрөгөнгө чейин өкмөт бир аракет кылыш керекпи деп ойлойм да. Жеке эле өкмөт эмес, бул ар бир адам. Маселен мына карасаңыздар, чоң эле аялдар же кишилер мисалы жаш балдарды жанагы бирөөнүн баласын асырап алып же болбосо жиенин же тайжесинин балдарын үйүнө камкордук калып алып ошону уруп согушуп баягындай болуп азапка өлтүрүүгө чейин барып атышпайбы? Бирөөнүкү эмес, мына жакында жаңы эле маалымат албадык. Өзүнүн атасынан кош бойлуу болуп, зордуктоо аркылуу иши менен мына балалуу болдук. Өспүрүм кыз 14 жаштагы кыз төрөдү. Эми андан отказ кылып атат да. Бакпайм, карабайм себеби деген абдан эле психология тарабынан мындай аябай басымырланды да. Анан биз айтып атабыз, ушул баланы ким алат? Туугандар отказ берет, өзү да бакпайм деп атат. Анан бүгүнкү күнү бир гана ушул балдардын атайын үйлө, жетим балдар үйлөрүн өткөзгөнгө аргасыз болду. Бирок биз айтып
атабыз ушунда деген мисалы макул ушундай иш болуп калыптыр. Бирок ошо бала деген бала да бул адамдын кадыр баркысы бар да, аны деген коргоонго өкмөт тараптан милдеттүү. Анан баланын күнөөсү жок. Анан деген биз айтып атабыз, ушул жерде мисалы үчүн кыйынчылык учурда деген өкмөт тараптан жетим балдар үйлөрүнө жайгаштырбай, фостердик үй бүлөгө жайгаштырып койсо туура болот эле. Себеби бала деген фостердик үй бүлөгө багылса, анда жайгашылса деген анда ал өзүнүн биологиялык үй бүлөсүндө болуп аткан же болбосо башка үй бүлөдө болуп аткан сезбей де калат да. Себеби күнөөгө мындай көгүл алат, тамакты убагында ичип, анан сөз түрүндө мындай ата эненин мээлин алганга да мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот да. Бир маселе турат ошол жерде. Эми ушул ата энелердин же чоңдордун жоопкерчилигин биз кантип карайбыз? Маселен, жанакыл кызын зордоп койгон атаны биз жоопко тартышыбыз керек да, же атууга өкүм кылышыбыз керек да? Жок, ал тартылды. Мен айтып кетти элем, сиз башында айтып кетпедиңизби, ушул президент тарабынан деген ушундай маселе көтөрүлдү депчи. Эмне үчүн бизде Кыргызстан жетим балдар көбөйүп атат депчи. Мен мындай суроо коет элем да, бул кимдин кызыкчылыгы бар? Эмне себептен бизде Кыргызстанда негизи социалдык жана экономикалык шарттарыбыз жакшы мындай мурункуга караганда жакшыраак болуп калбады. Бирок ошого карабастан бизде күнүгө күндө ар кандай типтүү, ар кандай формалар, анан ар кандай уюмдар каржылайт да. Анан сөзсүз келгенде ар кандай мындай камкордук фонддор келип алып, акимдерге, айыл өкмөттөргө келип алышып айтышат да, бизде каражат бар. Биз камкордук бир фонд ачат элек. Ошонун чегинде биз сөз түрүндө жетим балдар, эркек балдарга же болбосо кыз балдарга жетим балдар үйлөрүн ачат элек деп. Анан кимдер айтышат, эмне үчүн башка балким ФАП ачасыңар, балким мектеп ачасыңар, балким ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга карата балким күндүзүк борбор ачпайсыңар. Жок, именно жетим балдар. Себеби мисалы үчүн мен мурунтан айтып кетпедимби, 1,5 миллиард сом өкмөттүк интернаттарга бөлүнөт деп. Мисалы үчүн биз ар балага санап чыкканда, кадимкидей биз бюджеттин мониторинг өткөзгөнбүз да. Караса деген көп акчанын баары деген айлыкка, ошо охранник, анан коммуналдык услуга, ремонтторго деп атып эле бүт каражаттын баары ошого жумшалат экен. Бала деген жөн эле мындай кандай эксплуатациялоо форма аркылуу деген ушундай бала үчүн, жетим үчүн деп ар кандай каражатталар эми алып келет экен. Анан алар деген мындай боорукердүү бизнесмендердин акча талап алышат. Анан деген мындай аны иштеткенде деле балага деген 15-20% эле жетип калат экен. Калган деген өзүнүн чөнтөктөрүнө калат. Анан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү бизнеске айланып кеткен турбайбы? Бул деген бизнеске айланып каткан. Анан биз айттык, эмне себептен эгерде ошо камкордук фонддор чыныгы эле ушул жетим балдарга, кыйынчылыкта жашаган үй бүлөгө жардам берем десе, алар ушул айыл өкмөттүн деңгээлинде, акимчиликтин деңгээлинде ушул үй бүлөгө жардам бере турган күндүзгү тибиндеги мындай кызматтарды түзүп бербейт депчи. Деген мисалы үчүн убагында жакырчыкта жашаган үй бүлөгө, кыйынчылыкта жашаган үй бүлөгө, энеге, атага жардам берсе убагында, анда баланын үй бүлөнүн ичин чөйрөсүн сактап калганы көбүрөөк мындай мүмкүнчүлүктөр болот да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү бизде Молдова Республикасынан, мамлекетинен бизде эксперттер келип, алар бүт жетим балдар үйлөрүн жаап койшканда, алар дагы ушундай бир айтат да, силерде Кыргызстанда фостердик үй бүлө азыраак, көбүрөөк ошого каражатты өткөрүлөт. Деген баары бир жетим балдар үйлөрүнө караштырганда фостердик типте балдарды бакса арзаныраак, 2 эсе арзан түшөт деп. Мисалы үчүн Молдовада 900 фостердик үй бүлө бар экен. Убакыт аз калып атат. Акыркы мен бир суроо бергим келип турат да, жанагы жетим балдары 18 жаштан өткөндөн кийин, 16 жаштан мектеп бүткөндөн кийин анан кароосуз көчөдө калып атат деп айтпады президенткичи. Ушуларга кандай камкорлук кылып атасыз? Булар жетим балдар үйүнөн чыккандан кийин балдар көбүнчө жана школа интернаттарды бүтүшөт да, Минобразованияга тиешелүү. Анан булар профтех лицейлерге барышат. Себеби алардын общежитиялары бар, жатаканасы. Кээде бир курс окуп алып, бир кесипке кайта тапшырат. Себеби жата турган жери жок. Жашаган жери үчүн ошол лицейде окуй берет да балачы. Анан аларды үйлөп жайлаганда эле киши болбойт. Анан азыр болсо мындай бар, бизде мыйзамда көрсөтүлгөн, ошо жетим балдарга сөзсүз түрдө приоритет түрдө биринчи жер бөлүп бериш керек дегенчи. Аларга жер бөлүп бергенде көп эле кишилер жетим балдарды алдап, ал үйлөрүн жерин ошол эле айыл өкмөттөр бөлүп берип эле кайта өздөрү бирөөлөр салып сатып алышат да, алдапчы. Ал бала сала албайт, каражаты жок. Ошону контролдо туруш керек экен. Анан азыр ошо биздин президентибиздин айткан
эмесинде кайрылуусунда бар. Буларды ошо жашап аткан маалда жана үйлөр наем жилья деп коет да. Ошо бир үйгө жашаганда ошонун эми нормативкасын иштеп чыгышыбыз керек да, акча каражат карапчы. Толук жетим балдардан такыр тууганы жок кимдер канча бүтүп атат. Анан алар кандай үйлөрдө жашап канча бир сумма акча биз алардын пока үйлүү болуп кеткенче карап жардам берип турсак болот дегенчи. Себеби алардын бардыгы деген статистика көрсөткөндө 98% туура эмес жолго түшүп калат да, кайта эле мамлекеттин инвалид болуп келет, же болбосо чет мамлекетке адам сатууга болуп калышат, же болбосо түрмөгө түшөт дагы, кайта эле мамлекеттин мойнуна түшөт да. Буну биз түшүнүшүбүз керек. Биз и так эле аларды ал жактан каржылайбыз да. Андан көрө ал акчаларды башка коротуп, ал балдарды бутуна тургузуп кетишибиз керек. Болгону 2% мына азыр интернаттарга кайта кайтарылып келип, мына майрамдарда көрүп калабыз да, киши болуп кеткен. Болбойт дейм аларды. Болбойт, көбүнчө өздөрү менен табышып алышат аларчы. Анан үй бүлөдө чоңойбогондон кийин, интернатта чоңойгондон кийин алар үй бүлөлүк баалыкту билбейт да. Мисалы bizde бар да, атам бар эле, чоң атам минтип айтчу эле, апам минтип чыдап букчу эле, же болбосо энем мынтип айтылчу деген бирдеме менен өсөт да үйдө чоңойгон балдарчы, мындай ушундай тарбия көрүп. Ал балдар аны көргөн эмес. Ошон үчүн алар бири-бири менен кийин үй бүлө курганда дагы бат эле ажырашып кетишет да. Бири-бири менен жашай албай, кызык кыйналышат да. Айымдар, бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна чыгып калды. Балким биз бул тема жөнүндө кийин да бир кездешкөнгө мүмкүнчүлүк болор деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.